Assalamu alaikum agayın. Hazır eме баягы тест деп коебуз го, репортаж берели деп атабыз. Айта турган сөз көп, себеби биздин мамлекетте абдан ыргактуу процесстер жүрүп атат. Байкаган, аңдаган адамга мына күнү кечээ парламентте УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев келип билдирүү жасады. Дагы баягы адабий тил менен айтканда Насирдин Байтемиров деген жазуучу агабыз болгон. А киши бир кубаныч жазаганда айтчу, мыктап туруу үчүн кайрып койдум деп. Ошол сыяктуу ошондой мыктап дагы ушул Камчыбек Ташиев мырза дагы мыктады. Кечээкү күрөштөрдү. Эми бизде чынында революция болуп атат да, чыныгы процесс жүрүп атат туугандар. Мен ушуга абдан кубануу менен биздин эңсегенибиз 30 жылдан берки, 32 жылдан берки ушул күрөштөр болгон. Анан биз тазалануунун учуру келип эңсеп жүргөнбүз. Анан ушул болуп атпайбы, башталып атпайбы? Анан биз кайдыгер боло албайбыз мындайда. Ошон үчүн дагы эле айткыбыз келет. Мына ошол негизги теманын алдында мен бир эртең менен интернеттен байкагандарымды айтайынчы, адагында кыска-кыска. Мына Мыктыбек Арстанбек деген жакшы үкем бар. Сакалы белине жетип калыптыр. Ал да репортаж берип атат бир жерден. Анан Мыктыбек айтып атат. Кабарчы суроо берип атат да. Мыктыбек аке, сиз мындай элдин турмушуна кандай карап атасыз? Элдин турмушу кандай десе, Мыктыбек мырза айтат. Мен элдин турмушуна кызыкпайм, адамдардын турмушуна дейт да. Адамдардын турмушуна кызыкпайм. Канча катын алат, канча машина алат, канча үй бар, мен кызыкпайм дейт. Эми бул депутат болом деген жигит өзү. Мен ушул күлкүм келет да, ушундай парадоксалдуу көрүнүштөргө. Анан президенттикке да бир кандидаттын койду эле, жакшы бир упайларды алган Мыктыбек иним. Анан ал адамдын турмушуна кызыкпаса, неге депутат болом деп умтулуп жүрөт. Анан ал халал деген эле компаниянын күндө кымбаттап аткан товарларына кызыгабы. Мына биздин мырзалардын, элдик менен деген мырзалардын сөзү да, мен бир чети ирония менен, тамаша менен, азил менен айтайын. Ал Азылкеч иним биргесинде. Тиги тапанча палбанды илгери телевидениеде иштеп жүргөндө сонун материалдарды берчү да. Андан мен кыска өтсөм, андан кийин мынабу биздин мамлекеттик катчы, кадимки Сүйүнбек Касманбетовду мен көп сындайм. Ал көтөрүмдүү, жакшы адам өзү, инсан катары. Анан мамлекеттик катчы деңгээл деген болуш керек да, бүгүнкү заманбап деңгээлде. Ай, туугандар, эми бул киши кандай билбейм, бир Оштого, Оштун драма театрында өткөрдү деп уктум. Ошол жерден залда элди жыйып алып, албетте кызматтык баягы укугу менен элди жыйыптыр залга толтура. Анан баягы эле жөө жомокторун айтат да. Кызык да, бул жанагы бир аксакал эңге чыгып алып анан ушул акыл айтайын деп анан чыксам, мында кыскартып айтып атам. Бакыт деген жигит келиптир. Анан эмне деген жигит келиптир. Анан аягында ынтымак деген келиптир деп эле мен ушу эс тарткан ушу жомокторду мүмкүн 1000 жолу уктум. Бул Сүйүнбек мырза кайра эле ушу жомогун айтат да. Эми орусча айтканда банальный жомок, адабий тил. Бул тажабайт экен жарыктык. Анан кийинки жомоктору дагы жанагы эмне дейт, кыздын кыздары чачын жууган суусундагы дегендей аярлап төкчү таза жерге. Анан эми бир банальный да. Анан жана той болгон айылдарда дейт, эми абдан көркөмдөп майдалап айтып атат. Анан жанагыдай эмне дейт, эт союлуптур дейт. Эт союлуптур деп айтпайт кыргыз, мал союлуптур деп айтат. Анан сорпо жорголор менен сорпо тартып атат дейт. Сорпону тартпайт, эт тарткан. Илгери суу төгүлбөс боз жорголорду минип жигиттер тиги кемегедеги казандагы кемегелер бир жерде болгон. Мына Көкөтөйдүн ашында. Мен сүрөттөп атайынчы кыска-кыска. Ошол жерден анан тетиги жайнаган боз үйлөргө бир жерден эт таратат. Ошончо жерге жөө жетпейт. Анан жана суу төгүлбөс боз жорголор менен шамдагай жигиттер жанагы чоң чараларга, жыгаш чараларга анан көркөмдөп айтканда анан этти салып, ошо жеткирген. Булаланткан боюнча. Анын алдында сорпосу болгон, чыгы болгон. Анан сорпо тартат дейт, жорголорду менен эт тартат. Мына ушундай кыргыз сөзүн дагы бузулуп атышканы. Анан мен аг кишиге эч кандай кусаматым жок. Мамлекеттик
катчы деген бүгүн эмне болуп атат өлкөбүзгө? Мына мен өтөйүн бер жакка негизги темага. Мына президентибиз Күнчыгыш өлкөсүнө барды. Мен эң үлгү туткан мамлекет ушу Япония. Абдан бир барсам деп, ушу бир көрсөм деген кусаматым, эңсөм бар да. Кайрам Мурза Капаров, мен устатым, Киотого бараткан жол деген ажайып аңгеме жазган. Ал Японияны көрбөй туруп жазган. Жалаң Япониянын классиктерин окуп. Мен да ушул канча Тети Кавабата бардык чыгармаларын окудум да берки жазуучулардын. Эмне деген керемет жер. А бизге окшош эл. Тектеш деп койсок болот. Мүмкүн эми биздин орой пешенебиз да окшош. Мына биздин президент аябай жакшы кабыл алышты. 4 күн жүрдүбү? Мындай узак кабыл алган эмес. Мүмкүн ушу Садыр Жапаровдун япондорго окшош жанагы ак көңүл, жайдары мүнөзү менен аларды жакшы көрүп кабыл алышты деп ойлойм да. Менимче ол жолу келди да президент. Мен эңсеген мамлекет. Фантазиялуу мамлекет да. Абдан кабыл алганын мен сүйүнүп көрүп аттым. Менимче ушу япондор келсе, бизге келген япондор. Акаев жаңы бийликке келген кездерде Япондун көп фирмалары келген. Анан аларды жанагы анда мистер Деситтер бар болчу бизде. Десит деген проценттерди сураган кишилер болгон. Анан анын башында кимдер турганын эми кайталап отурбайлы. Ошол Акаевдардын өзүлөрү турган керек болсо. Мына ошондон алар үркүп кеткен. Бирок алар бизге көп эле жардам берди. Мына азыр да кол сунуп атат. Биздин президент ушу ол жолу келди. Болсун дейм да. Анан эми көчө Камчыбек мырза эмне деген так айтып атат. Бир жагында Акылбек Жапаров отурат, карап, бир жагында тиги бирөө отурат. Анан ал киши бардыгын мындай кыргызчадагы, орусчадагы, эми орусча аралаштырып атканын мен анча жактырган жокмун. Өзү мекенчил кызматкер катары, мекенчил атул катары ушу жалпы эле биздин эне тилде айтып турса жакшы болор эле, чоң үлгү болор эле. Камчыбек ушул Кыргызшаевич кыргызча так мыкты сүйлөйт, ошондой айтып турса, жана беркилер ордуна келет да, чала сабаттар. Мына же орус эмес, келегей тилдер ордуна келет эле да. Аны мен кабылбам ал. Анан эмне деген сонун жакшынакай так жанагы каралар менен коррупцияга каршы бүт мерчемдерин айтып атат, программаларын. Анан алдына жайып атат. Эми мына мамлекеттик катчы ушу жерде керек эле да. Ушуну идеологиялык жактан бекемдеш керек. Жомокторду токтотуп, 21-чи кылым бүгүн заманбап, ошону жанагы жерлерге барганда ошол албетте Камчыбек Кыдыршаев өзү айтып атат, бул президенттин көрсөтмөсү, буйругу деп. Демек, президенттин түз көрсөтмөсү ошол күрөштү жасап аткан, аткарып аткан аткаруучу Камчыбек Ташиев аны идеолог бекемдеп туруш керек. Тарбия, идеология менен. Мына ошондон заманбап анан чыныгы күрөштөр жүрөт. Жана рухий дүйнөсү менен бекемделип, тамыры менен тарбия болуш керек буякта. Анан генералдуу прокурор аны юстиция министрлиги статьялар менен бекемдеш керек. Алар да чыгып, анан комплекстүү подход деген ошол орусча айткандачы. Мына бизде чоң күрөштөр жүрүп атат деп атабыз. Анан эми мен акырында айтайрым, кыска айтып атам. Мынау көчөккө кошоматчылыкка мен ушу күлкүм келет да, бир чет боорум ооруйт. Бизде бул кошоматчылык деген ушундай одоно кошоматчылык да. Мына Акбөкөн Таштанбеков деген мырза жакшы. Бул бир топ жашка барып калган эле депутат. Өзү афганец да. Башынан далайларды өткөргөн. Эми банальный кошомат айтат да. Бу атайын сөз алып, анан Камчыбек мырзаны биз коргобойлубу дейт. Аны биз колдойлу дебейт, коргобойлубу дейт. Жанагыдай душмандар арттырып атат, көп деп кам көргөн болот да. Аны Акылбек Жапаров шак илип алып айтып атат. Биз ал жагын карап атабыз. Камчыбек Кыдыршаевичтин бир тал чачы да жерге түшпөйт деп бекемдейт. Күлкүм келди да мен ушул мырзалардын деңгээлине. Колдобойт, алар коргобой эле колдош керек. Ал коргоого Камчыбек Ташиев өзүнүн ырычагы өзүнүн колунда турат. Аны баягы президент Садыр Нуркожоевич айтып атат, буйрук чыгарып атат керек болсо. Коргоону күчөтүү жөнүндө, сакчылардын күчөтүү жөнүндө. Коопсуздугун. Эми президенттен алар дагы үстүнө түшүп сүйлөгөндө күлкүм келди да. Алар ушундай камкор болуп чыга калбай эле,
ар жагын ойлош керек, өздөрүнүн тамырын караш керек. Жанагы Улуу Айтматов айткандай күн сайын адам болуу деген ошол. Андан көрөк ал мырзалар өзлөрү жөнүндө сөз болуп атканда ошол жерден пайдаланып Акылбек Жапаровду айтыш керек. Өз жөнүндө эмне шектүү иштер болуп атат, ачык айтыш керек. Мына Камчыбек Ташиев ачык айтып атат бар. Алар да ачык айтыш керек, ошол жерден укук убакыттан пайдаланып айтыш керек эл журтуна. Бизде азыр ачык айкын күрөштөр жүрүп атат. Мен укут болсун дейм. Мынабы эл журт жанагы интеллигенция деген колдоо деген ошондон да. Биз анда мындай камыгып эле, быкшып эле жата берсек, ал эл журт анан жанагы жалпы кызматкерлер баары колдоп коргоону кой. Коргоо өзү эле коргоп алат. Ал киши өзүн колдоо деп, ал колдооңор керек деп атат. Көрдүңбү? Кандай кыска мында бүкүл айтып атса, бергилер коргойлу деп чыгып атат. Баягы тарт колуңду Вьетнамдан дегендей да күлкү келерлик иронияны айтайын. Ошон үчүн эл журт бул бакыл үйрөтүү эмес. Мен Атул катары көп жылдар ушул Акаевдин доорунан бери ушул жазып, сын айтып жүргөн киши катары мынабы азыркы бийлик жасап аткан чоң реформа иштерди колдоп, түзүн түз, кыйшыгын кыйшык колдошубуз керек да. Аманчылык болсун.